Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 15-сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз сабакты баштаардан мурда макал чечмелеп алалы. Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба. Кана балдар, өз алдыңарча ушул макалды чечмелегиле. Эми биздин бүгүн көтө турган темабыз уурдалган ат деген чыгарма. Бүгүн сабакта чыгарманын мазмуну менен таанышабыз. Чыгарманы көркөм окуйбуз. Каармандарды талдайбыз. Чыгарманын тарбиялык идеясын аныктайбыз. Берилген суроолорго жооп беребиз. Анда чыгарманын мазмунуна жакшылап көңүл бургула. Уурдалган ат. Бир айылдык кишинин жакшы аты бар болчу. Ал күндө атынын башынан сылап, келишимдүү келбетине суктанып караар эле. Күндөрдүн биринде бир ууру сарайга кирип, атын уурдап кетет. Киши атынын уурдалганына бир канча күн кайгырып, башка бир ат сатып алууга шаарга келет. Базарда оңго-солго карап жүрүп, күтүүсүздөн атын көрүп калат. Ээри менен жүгөнүн алмаштырып, сатканы алып чыгышкан экен. Айылдык адам аттын жүгөнүн кармап кыйкырды. Бул ат менин атым, 3 күн мурун уурдалып кеткен болчу. Сатуучу болсо бул сөздөргө көңүл бурбай, мындай деп кош көңүл жооп берди. Жаңылып жатасың, мырза. Ат меники, канча жылдан бери минип жүрөм. Айылдык акылдуу киши аттын 2 көзүн колу менен жаап туруп: андай болсо айтчы, кайсы көзү сокур бул аттын? Бул жерден билинбеген эмне бар? Сол көзү сокур. Тилекке каршы биле алган жоксуз. Сатуучу болсо жаңылып калгансып, калп эле карбаластап: эме, мен оң көзү сокур деп айтайын дегем, деп мукактана түштү. Канча жылдан бери минип жүргөн атымды кантип билбейин? Айылдык адам аттын көзүн ачып: сен жалганчысың, ал аз келгенсип уурусуң. Эй, адамдар, карагыла, аттын 2 көзү тең таптаза. Ушул убакта тегеректе бир топ киши топтолуп калган эле. Айылдык адамдын акылына баары таң калышты. Ал сүйүктүү атын алып, айылына кетип бара жаткан кезде ууруну түрмөгө алып баратышкан. Эми балдар, суроолорго жооп бергиле. Биринчи, аттын жүгөнү менен ээрин эмнеге алмаштырды деп ойлойсуңар? Экинчи суроо, сатуучу эмне деди? Үчүнчү суроо, аттын ээси эмнеге аттын көзүн жапты? Чын эле аттын көзү сокур беле? Төртүнчү, уурунун айыбын аттын ээси кантип ачты? Бешинчи, чыгарманын негизги идеясы эмнеде экен? Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көрдүңөрбү балдар? Башка бирөөнүн малын, буюмун уруксатсыз алып алуу бул уурулук болот. Ошондуктан силер мындай адаттардан алыс болгула демекчимин. Эми силерге үйгө тапшырма. Түшүнгөнүңөрдү кайра айтып, видеого тартып, WhatsApp аркылуу мугалимиңерге жөнөткүлө. Анда биз сабагыбыздын аягына келип жеттик. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.